Улуу ата мекендик согушка Кыргызстандан кан майданга 365 миң жоокер аттанган. Алардын 152 миңдейи орден жана медалдар менен сыйланган. 29 адам даңк орденинин толук ээси. 73 жоокер Советтер Союзунун баатыры болгон. 90 миңден ашыгы кыргызстандыктар болсо курман болгон. Кандуу согушка аттангандардын ичинен быйыл 98 жазын тосуп жаткан Асек Урманбетов дагы бар. Ал Ысык Көл облусунун Жети Өгүз районуна караштуу Саруу айылында туулган. 1942 жылдын март айында мобилизацияланган. Ал эми 1943 жылы май айында 735 жөө аскерлер полкуна кошулуп, аткычтар взводунун командири болуп дайындалган. Согуштук тапшырмаларды так аткаргандыгы, айылдар менен шаарларды фашисттик баскынчылардан бошоткондугу үчүн Асек Урманбетов ата мекендик согуш жана Кызыл Жылдыз ордендери менен сыйланган. Кыргыз Республикасынын жогорку сотунун төрайымы Нургүл Бакирова согуштун ардагерлерин куттуктап, алгач Асек Урманбетовдун үйүнө болду. Төрайым менен бирге жогорку соттун судьясы Болотбек Акматов жана жогорку соттун аппарат жетекчиси Эркинбек Мамыров барды. Нургүл Бакирова ардагерди келе жаткан жеңиш күнү менен куттуктап, улуу ата мекендик согуштагы жеңиш адамзат тарыхында алтын тамгалар менен жазылып, кыргызстандыктардын эсинде түбөлүккө сакталып каларын белгиледи. Ушул тилегиңиз, ушул бизге айткан насаатыңыз, ушул бизге өмүр бою сиздин айтканыңыз биз үчүн дары, аба, дары. Мен ойлойм, ошол айткандарыңыздын дагы ушу жаштарга кеңири дагы айтканга кудуретиңиз, кубатыңыз жетет деп ойлойм менчи. Төрайым согуштун ардагери менен жылуу маектешип, өсүп келе жаткан муунду туура тарбиялоо, жаштарды туура жолго буруу, адеп акылак, билимдүү жаштарга басым жасоо туурасында сөз кылышты. Биз бири-бирибизге күч беришип, бири-бирибизге жардам беришип, биз кыргыз болушубуз керек. Туура. Мына ошону биз дагы кыргыз болобуз. Ынтымак, биримдик. Кыргыз бири-бирин колдошкон, бири-бирин жардам беришкен, бири-бирин сыйлашкан эл болгонбуз. Ушундан кичинекей кеңип кеттик. Туура. Кудайдан тилеп биз оңготушубуз керек. Туура. Өзүнүн улуу курагына карабастан ал бүгүнкү күнгө чейин китептерди, романдарды жана ырларды жазат. Кары картаңдарга, майыптарга, тылдын эмгекчилерине жана улуу ата мекендик согуштун ардагерлерине жардам берген Ак Жол коомдук фондун жетектейт. Мен жазган шаар бир ата эненин баласы мен жазгандай абийирдүү, уяттуу, ата энесине кайрымдуулуусу көп болсун деп китеп жазган. Ошону окуган журналисттер, ошону окуган акындар, бул китептин мааниси чоң экен, муну китеп спектакль кылса болот, муну кино тарса болот деп сөз бар ушундай. Ардагер жогорку соттун төрайымына көңүл бөлүп, алгачкылардан болуп куттуктап келгенине ыраазычылыгын айтты. Аксакал кыргызстандыктарды биримдикте болууга, өлкөдөгү тынчтыкты жана ынтымакты көздүн карегинде сактоого чакырып, төрайымга өзүнүн 95-имдеги отчеттум аттуу китебин белекке берди. Ден соолугун болоттон бекем кылып, эл журту менен бирге жашоосун буйрутуп, адилеттиктин жакшылыгынан артынан Алык сиздин ушундай бир башкача адам экенсиз. Мен сизди мына биринчи көрүп, биринчи таанышып отурам. Мага аябай дем күч бердиңиз. Аябай дем күч бердиңиз. Абдан бир жакшы бир стимул бердиңиз. Нургүл Бакирова ардагерди жогорку сотко ардактуу конок катары чакырып, жаштарга акыл насааттарын айтып берүүсүн суранды. Асек Урманбетов жогорку соттун төрайымына жана жалпы сот кызматкерлерине ыраазычылыгын билдирип, батасын берди. Бүгүн ушу мага келген Окукубай кызыма сен албай ник жаратып бер, узак жаш бер, ден соолук бер, үй бүлөсүнө, бала чакасына аманчылыгын бер. Жана бирге ушу жааматында иштеп аткан сот уул кыздарымдын иштен албай ник жаратып бер, үй бүлөсүнө, бала чакасына аманчылыгын бер, биримдигин бер, жакшылыгын бер. Кудайым жакшылык берсин, амин Аллах бар. Амин. Ленинградты 1941 жылдын сентябрь айында фашисттик Германиянын армиясы курчоого алган. Шаар 1944 жылдын 27 январында гана Совет жоокерлери тарабынан бошотулган. Курчоодо калган Ленинградтан 16 миңден ашуун адам Кыргызстанга көчүрүлгөн. Алардын арасында 3,5 миң бала болгон. Анна Кутанова Ленинградтагы курчоодон аман калып, кийинки өмүрүн Кыргызстанда өткөргөн ардагер. Оставались такой же бодрой, такой же красивой. Вы сегодня
особенно красивая в этом костюме. Фашисттердин блокадасында калган, шаардагы азаптуу күндөрдү башынан өткөргөндүгүн, кан майданда калган жаштыгын эскерип отурду. Нургүл Бакирова ардагерди келе жаткан 9 май улуу жеңиш майрамы менен куттуктап, ден соолук, узак өмүр каалады. Крепкого здоровья, конечно, долгих лет жизни, чтобы не болели. Андан соң Нургүл Бакирова башында турган жогорку соттун өкүлдөрү 94 жаштагы согуштун ардагери Бюмайрам Исмаилованы куттуктап барышты. Көп жашаңыз, балдарыңыздын жакшылыгын көрүңүз, ошол кыздардын кызматын көрүңүз, улдарыңыз болсо улдардын урматын көрүңүз, небере чөбүрө тыбыра бериңиз. Бардык апабыз болуп жүрө бериңиз, көп жашаңыз. Құдай бұйырса, аман болғыла. Деніңе сау болсын, жамандық көрбегілі тақыр. Кыргызстанда 146 улуу атамекендик согуштун ардагери калды. Алардын ичинде 33 майып ардагер, экинчи дүйнөлүк согуштун 85 катышуучусу, концлагерлердин жашы жетелик 13 туткуну жана Ленинграддын 15 блокадачысы бар. Ал эми учурда Бишкек шаарында 42 согуштун ардагери, 11 блокадниктер жана 11 концлагердин туткуну бар. Кыргыз Республикасынын жогорку сотунун төрайымы Нургүл Бакированын демилгеси менен республика боюнча сот тутуму улуу атамекендик согуштун ардагерлерин, тылдагы эмгекчилерин жана Ленинград блокадачыларын куттуктап жатышат.